Урматтуу достор, мен азыр мына кайрадан ушу сиздерге чек ара аймагында жүрөм. Азыр биз мына өзүңүздөр көрүп тургандай элдер кечээ эле бизге бийлик тарабынан сүйлөшүүлөр болду, жол ачылды деп айтты эле. Азыр мына жергиликтүү тургундар айтып атышат, жол ачык беле? Өзүңүз тааныштырып айтсаңыз да. Мен Осман Жоробай, Көкташ айылынын тургуну, айылдык кеңешинин депутаты. Мына төрт көчөнүн тажиктер 25 минут, yarım saat болуп калды, аны жаап таштады. Сүйлөшүүдөн кийин. Биздин эл дагы артка кайтты. Биздин бийликтегилер көзүңөрдү ачкыла. Элди алдап айылга киргизип дагы тажиктерге мишен кылып бересиңерби? Бийликтегилер. Биздин элдин суранычы, мына Төлөнбаев деген бир офицериңер бар экен. Төлөнбаев деген. Ошонун чекесин атыш керек. Кече ел өлүп атса Төлөнбаев приказ бербей атат. Танктарды атып атат, гранатомет менен танкистер ыйлап атат. Акалар айтыңыздар бизге приказ жок деп. Эмне биздин танкистер аткан жокпу? Танкистер бизди атып атса дагы. Гранатомет менен уруп танканы талкалап аткандан анан айласыдан эл аттырып жиберди. Төлөнбаев ошондо да приказ бербей атат. Мен жанында турдум. Танкистер танканан стресс болуп калып суруп чыктык биз. Төлөнбаев кайсыл эме? Чегарачыбы ким? Чегарачы ошо Төлөнбаев деген. Ачкарик. Кыялкеби? Башкармалыктын башчысы. Башкарма. Ошол биз күлүп элди шылдыңдап телефон менен сүйлөшүп турат. Биз ыйлап атабыз бала чака менен. Ne bul yemelik? Kırgız elim. Bizden birliktekiler, ama prikaz verici ofisyerler közün orada açıkla bizden elde. Onda emekli vermekle. Hazır dağın elde kaçsın, kirsin de bana prikazı verip biz barsak dağın kayttık arkaga. Ne bil elde dağın citür tacik atkırasın araba. Bizin eldin suranıcı tez arancı da çeşitli suranıcı. Beşler şamasında yükü bitken var. Kança balanız mengen? 4 balam menen men Batkenge kaçıp kelgenmen. Batkende oturam, uyum jok. 4 balam menen köçede kaldım. Bana üye kıp bere ошол өкмөт эмди. Tökkülü soldatlardı tökkülü elge arıca bersin. Taciklardı toktadu dedinger, mana taciklar küygüzüp atat, atıp atat. Kırgızlardı toktatıp turat өкмөt. Kırgızın жерге кел байрагын илип атат. Kırgızın жерге байрагын илип, mana азыр чекеден күйгүзүп атат. Азыр күндүз дагы баштаптыр. Кайсы жакта баштаптыр эже? Биздин бийлик даже билбесе да керек. Ал Таштымышык деген жер. Mana азыр мен агыйга барсам, агыйга неме жеп Тажиктер аз калаган жерге кирип байрактан бизди издебай чакылтат да. Калар жок, агыйда калар жок. Таштымышта мен Сиздин үйүңүз качан күйдө эже? Мен бүгүн түнүгө күйгөн. Таштымышыкта, Таштымышыкта. Кече бийлик айтты го, атышуу болбойт, сүйлөшүүлөр жүрдү деп. Сүйлөшүүлөр жүрдү, атышуу болбойт деди. Биз бегам отурганбыз. Айылдагыларга чалсак солдаттар киргизбей жатат айылга деди. Анан биз түндө саарлыкка турсак эле телефондон звонок келди. Үйүңүздөр күндү жатат. Өзүңүз билбейсиз? Билбейм, мен балдарым мен Баткенде болгон. Мен бара албайм да, барган мен кире албайм. Азыр кайга жөнөдүңүз эже? Азыр үйгө барып кирем деп жөнөсөм, жол жабык деп өткөзбөдү. Аты фамилияңызды айтып көрсөңүз. Өзүм Аксайдан болом, Таштымышыкта. Таштымышыкта жашайсыз? Таштымышыкта жашайм, 4 бала. Күйөөм бар. Күйөөм Азыркында элчи бизде. Балдарыбыз аякта жүрөт. Биз өз манты биякта жүрөбүз. Канча үй бар? Таштымышык деген жерде Азыр айтсаңар, азыр мына тажиктер байрагын илип атат десеңер да, кайсы жакка илип атат? Таштымышыкта үйлөрдү күйгүзүп атат. Анан бул Таштымышык деген жерде бул бийлик билбейт. Уруш болот постоянно. Эч ким кабарды албайт, барбайт ал жергечи. Только эле өзүбүз эл уруш болду дегенде үй бүлөбүздү касып чыгабыз. Биз тажиктер менен аралаштырабыз, аралаш жашайбыз. Бир эме кылган адам жок да жердечи. Баткенге бир адам ала кетиңиз. Кабар алган адам жок. Качып ушинтип жүрөбүз эми. Мына урматтуу достор, чындыгында кече бизге жол ачылды деп бийлик тарабынан атайын маалыматтарды таркаткан болчу. Бүгүн мына жергиликтүү эл какшап жол ачылган жок деп мына 15 мүнөт болуптур, кайрадан тажик тарап шагылдарды төгүп жолду кайрадан жаап алды деп жазышат. Азыр бияктан кайрадан Көкташка өтүү кооптуу болууда. Мына жергиликтүүлөр өзүңүздөр айткандар, мына барып жолдон кайткан агаларыбызды көрүп атабыз. Байкуш кыргыз элим
аябай кыйналды. Ушу Баткен облусунда жашагандар тажаттыңар дегендер көрүп койгулачы, мына кандай шартта жашап атат Баткен эли. Ушул Баткен эли бар экен, чек арага чөп болуп, ушу чек араны бербей, чек араны кайтарып отурушат. Мынакей биздин жашоочулар жол тосулуп, кайра кете албай Баткенге кайрадан мына кайтып атышат. Салам достор. Мен кайрадан сиздерге ушул чек арадагы болгон кырдаалдар боюнча маалымат берип баштайм. Кечээ күнү бул каякта кетти деп ойлосоңуздар керек. Кечээ күнү ушул Камчы Кыдыршаевич келген. Жергиликтүү бийликтин оюн, жергиликтүү бийликтин бүгүнкү күндөгү кандай кадамдарды таштап атышат, мына ушул боюнча берип аткам. Бүгүн буюрса ушул чек ара боюнча сиздерди кабардар кылам.